Эргеш Мейманов атындагы орто мектеби, кыргыз тили 9-класс. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр, каратма сөз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр, каратма сөздүн сүйлөмдөгү мааниси жөнүндө билесиңер. Сүйлөм тутумдарынан каратма сөз, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү таап, ажырата билүүгө үйрөнөсүңөр. Бири-бириңерге жардам бере билүүгө, улууну урматтап, кичүүнү сыйлай билүүгө тарбияланасыңар. Өтүлгөн материалдарды кайталап алсак. Сүйлөмдүн обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөрү деген эмне? Обочолонгон түшүндүрмө мүчөнүн кандай түрлөрү бар? Обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөргө кандай тыныш белгилер коюлат? Обочолонгон түшүндүрмө толуктооч, бышыктооч, аныктооч деп эмнени айтабыз? Жаңы тема — сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр. Сүйлөмдүн курулушунун же уюшулушунун зарыл түрдөгү элементтери болуп эсептелбесе да, сүйлөмдө айтылып жаткан ойго карата кошумча маани киргизүүчү сөздөрдүн же сөз тизмектеринин колдонулушу мүмкүн. Мындай сөздөр өздөрүнүн лексика-семантикалык табиятына байланыштуу. Сүйлөм тутумунда башка сөздөр менен грамматикалык жактан эч кандай байланыш катышта келбейт. Ошондуктан мындай сөздөр сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр деп аталат. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр өздөрүнүн грамматикалык жана жалпы функционалдык табияты, башкача айтканда, айтылып жаткан ойго карата кандайдыр бир кошумча маани киргизүү жана сүйлөмгө мүчө боло албагандыктын өздөрү боюнча жалпылыкты түзөт. Бирок алар сүйлөмдө аткарган кызматы, колдонулуш зарылдыгы, сүйлөмгө карата болгон маанилик катыштары, лексика-грамматикалык жагынан бири экинчисинен айырмалуу. Мына ушул өзгөчөлүктөрүнө жараша сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр өз ара 3-кө бөлүнүшөт. Алар кайсылар? Каратма сөз, киринди сөз, сырдык сөз. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөргө кандай тыныш белгилер коюлат? Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөргө карата коюлуучу тыныш белгилерди алардын сүйлөмдөгү алган орун тартибине байланыштуу болот. Эгер сүйлөмдүн башына келе турган болсо, өздөрүнөн кийин. Ал эми сүйлөмдүн ортосуна келе турган болсо, эки жагынан. Сүйлөмдүн аягына келсе, алардан мурун үтүр белгиси коюлат. Каратма сөз. Сүйлөмдө айтылып жаткан ойду кимге, эмнеге багытталгандыгын же арналгандыгын билдирүүчү сөздөр же сөз тизмектери каратма сөз деп аталат. Эй, адамзат, уруксатсыз жешке болбойт. Бекболот, сен мага кантип жардам бермек элең? Эми кире бер, коен жүрөк. Ушу кебетең менен жат элге келип хандын буйругун аткарган жүрөсүңбү? Демек, бул жерде каратма сөз адамзат сүйлөмдүн ортосуна келип жатат дагы, тыныш белгиси эки жагынан коюлуп жатат. Ал эми экинчи сүйлөмдө каратма сөз сүйлөмдүн башына келди дагы, өзүнөн кийин үтүр белгиси коюлду. Кийинки сүйлөмдө каратма сөз ортосуна келди дагы, эки жагынан үтүр белгиси менен ажыратылды. Анда балдар, алган билимдерибизди бышыктап көнүк иштейбиз. 265 көнүгү. Берилген сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү таап, маанилери боюнча ажыраткыла. Үйгө тапшырма. 266 көнүгү. Сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү ажыратып, тыныш белгилерин койгула.